7 каналдын эфирин кабар маалымат программасы улантат. Күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, студияда Асель Ахмат. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президент Селчук Байрактарды кабыл алды. Акылбек Жапаров иш сапары менен Мюнхенге барды. Путин КМШ өлкөлөрү улуу жеңиштин 80 жылдыгын бирге белгилей турганын айтты. Президент Садыр Жапаров бүгін 9 октябрда Байкар технология директорлар кеңешинин төрагасы Селчук Байрактарды кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө аскердик техникалык кызматташтыкты тереңдетүү жана коргонуу жаатындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Мамлекет башчы Байкар технология сыяктуу алдыңкы эл аралык компаниялар менен кызматташтыкты бекемдөө өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатууда. Улуттук аскердик өнөр жай комплексин өнүктүрүүдө жана регионалдык коопсуздукту бекемдөөдө негизги ролду ойноо баса белгиледи. Селчук Байрактар өз кезегинде Байрак технология компаниясы Кыргызстан менен өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүгө даяр экенин айтып, чек аралардын коопсуздугун камсыз кылуу жана потенциалдуу коркунучтардын алдын алуу үчүн натыйжалуу токтотуучу факторду түзүү маселелеринде заманбап технологияларды колдонуунун маанилүүлүгүн белгилеп кетти. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын коргонуу жөндөмдүүлүгүн жана аскердик потенциалын чындоого кошкон зор салым үчүн Селчук Байрактарды даңк ордени менен сыйлады. Өз кезегинде Селчук Байрактар мамлекет башчысына канаттарында Манас эпосундагы негизги учурлар чагылдырылган акынжы учкучсуз учуучу аппараттын сувенир макетин тартуу кылды. Бишкекте жасалма интеллект боюнча түрк мамлекеттеринин форуму өтүүдө. Инновациялык иш-чарага Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркиядан келген жасалма интеллект жаатындагы алдыңкы эксперттер, бизнес академиялык чөйрөлөрдүн өкүлдөрү катышууда. Кененирээк кесиптешим Айчолпон Мукашева баяндайт. Жасалма интеллект дүйнө жүзүндө абдан тез өнүгүп жаткан тармак. Адам атайын 5 жыл өздөштүргөн билимди ал 5 мүнөттө өздөштүрө алат. Мисалга, бул кыргыз тилдүү акылай роботу сыяктуу адамдын аң сезим деңгээлине жетип, атүгүл кээде ашып да кетиши мүмкүн. Бүгүнкү иш-чарада жасалма интеллект чөйрөсүндөгү акыркы жетишкендиктер талкууланды. Бул акылай долбоордун эң биринчи максаты бул кыргыз тилини саналеттик чөйрөдө жайынтуу болчу же өнүктүрүү болчу. Ошондуктан биздин ушул максатыбыз ушунду коюп, биз акылайды баягы кыргыз тилин үйрөнгөнгө же кыргыз тили менен көп маектешкенге чыгарылган болчу. Азыркы учурда биздин ошо бизге көп сурайт, мисалы Алиса бар, там дагы Siri бар, ошондон кандай айырмасы бар депчи. Чын айтайын, биз өзүбүздү Алиса же башка менен мындай салыштырбайбыз. Анткени акылай биринчи учурда бул жеке мындай психолог десек болот. Анткени бунун максаты ошо кыргыз тилинде сага жардам берүү, андан кийин сенин баягы ар кандай сурооңо жооп берүү да. Түрк мамлекеттеринин форумунда тажрыйба алмашуу жана мамлекеттик башкарууга, бизнеске, социалдык демилгелерге жасалма интеллект технологияларын өнүктүрүүнү жана жайылтууну тездетүүгө багытталган кызматташтык маселелери талкууланды. So those have advanced autonomy. Өзгөчө мен бул форумду абдан маанилүү деп санайм. Дүйнөдө жасалма интеллект деген биздин орток келечегибиз бар. Технологиянын ар бир мейкиндигинде дагы кеңейиши керек. Өзгөчө экономиканын өсүшүндө иш биримдиги менен гана алдыга чыгабыз. Анткени ар бир келген технология толкуну пайдалуу жана зыяндуу абалга алып келип жатат. Биз жашап жаткан технология толкунуда анын белгилерин бере баштады. Ушул түшүнүктө Түркия технологиясында өнүктүргөн AI тил моделинин түрк дүйнөсүндө жайылуусу маанилүү ачык булак. Анын жанында колдонгон баардык аппараттарыбыз муундун артынан келатат. Аппарат адам тилинде сүйлөгөнү, түшүнгөнүбүз адамга жакын. Я думаю, что сегодня мы много что узнаем, это будет обмен мнениями. Бүгүн көп нерселерди үйрөнөбүз деп ойлойм. Түрк тилдүү мамлекеттеринин эксперттери ортосунда ой-пикирлер алмашат. Бул бизге эмне бериши мүмкүн? Пикир алмашуу, тажрыйба алмашуу тигил же бул өлкөлөрдө эмне болуп жатканын, кандай мыйзамдар кабыл алынып жатканы айтылат. Мисалы, биз учурда санарип кодексин алдыга жылдырып жатабыз. Бул биздин башка чөлкөмдөгү кесиптештерибизди кызыктырып жатат. Это тоже заинтересовало наших коллег по региону. Иш-чаранын максаты жасалма интеллектти өнүктүрүү багытында алдыңкы эксперттер менен жолугушуу, алардын тажрыйбасы менен алмашуу, өнөктөштүк байланыштарды түзүү үчүн өзгөчө мүмкүнчүлүк берүү, жасалма интеллект чөйрөсүндөгү жаңы тенденцияларга жана инновацияларга жол ачуу. Биз дагы
калышпай жасалма интеллектти киргизүү боюнча чоң долбоорлорду кылып атабыз. Биякта биздин стендте турат, таанышып кетсеңер болот. Азыркы учурда биз ошол калкты тейлөө борборлорунда камераларды үйрөтүп жатабыз. Ал деген ар кандай шаблон менен, ар кандай кейстер менен ошол камералар ар кайсы жагдайларды, учурларды камтыйт. Мындай айтканда, фиксировать этип бизге сигнал берет. Мисалы алсак, ошол операторлордун отурган убактысы, канча убакыт жумуш орунан чыгып кетти, анан ошол сон эми мындай көп киши келе турган жай болгондуктан коопсуздуктагы жагын карайбыз. Ошон үчүн биз камераларды үйрөттүк. Бир мындай нерселер калып, анан ал бизге сигнализировать этет. Бир нерсе ээси жок турат, калып калды. Бул деген кооптуу нерсе болушу мүмкүн деп. Жасалма интеллект боюнча түрк мамлекеттеринин форуму технологиялык прогресске, экономикалык өсүүгө жана жасалма интеллект тармагындагы түрк өлкөлөрү ортосундагы кызматташтыкты чыңдоого өбөлгө түзгөн негизги иш-чаралардын бири болду. Айчолпон Мукашева, Нур Абдимажип, 7 канал. Министрлер кабинетinin төрағасы Акылбек Жапаров ил сапары менен Германиянын Мюнхен шаарына барды. Сапардын алкагында ал Мюнхен шаарында Кыргызстандын экономика күнү деген темада Кыргыз-Герман бизнес форумуна, ошондой эле Кыргыз-Герман ишкерлер кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Министрлер кабинетинин башчысынын, ошондой эле Бавариянын премьер-министри Маркус Йодер жана Ландтагтын президенти Ильзе Айгнер менен жолугушуусу пландаштырылууда. Бул сапар эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүдө маанилүү кадам жана Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы экономикалык мамилелерди өнүктүрүү боюнча 3-чү жолугушуу. Буга чейинки жолугушуулар Гамбургда өткөн жылдын ноябрында жана Франкфурт шаарында 2024 жылдын июнь айында болгон. Депутаттар өкмөт мүчөлөрү аларды тоготпой жатканына даттанды. Алгач Марат Мураталиев, мамлекеттик курулуштун жетекчисинин орун басары, эл өкүлүнө туура эмес мамиле кылганын билдирди. Ал таластагы шайлоочулар менен жолугушууда саламаттык сактоо министри менен Көпүрө базардагы бейтапканага кирип, курулушу менен таанышканын айтты. Буга утурлай эле депутаттар Дастан Жумабеков жана Эрулан Көкулов дагы өкмөт мүчөлөрү өз милдеттерин так аткарбай жатканын белгиледи. Спикер Нурланбек Шакиев Бакыт Төрөбаевке кайрылып, мындай көрүнүш бийликтин эки бутагынын ортосуна жарака саларын, муну көзөмөлгө алууну айтты. Айылдагы больницага кирип, министр здравоохранения менен кошулуп, элдин суранган, ошол жерде эл салынмак беле деген, биз өкмөткө жакшы сөздөрдү айтып, каалоо тилектерди айтып, ошол объекттин жанында туруп койсок, келе атсак, мага Гостройдун орун басары чалып атат, урматтуу төрага. Сиздер ал жерге эмнеге бардыңыздар деп. Бизге айтып атат начальнигибиз деп. Эмнеге киресиңер, киргизбегиле деп. Кабминдин буйругу менен деп. Вакыт эргеш сиз бир аз ошол министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө бир аз тартипке чакырып койсоңуз. Жанагындай одоно бузган, бул эми мыйзам бузулуп атат бул жерде. Эгерде ошол такталса, жана Гостройдун орун басары депутатка чалып, эмнеге аларды киргизесиңер? Эмнеге депутаттар барат ал объектке десе, анда ал чоң жаңылышат. Мага деле бир да собранияларыма келбей, ушундай указ келиптир, собранияларына барбасын деген. Биз деген элдермен жолугушабыз, ошо жолугушуу жерлерде келбейт. Ар бийликтин учурунда эрке балдар болгон, бирок кези келгенде биринчи ошолор жазаланат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мам курулуштун жетекчиси Нурдан Орунтаевке кайрылып жатып айтты. Буга чейин депутат Марат Мураталиев мамлекеттик курулуштун жетекчисинин орун басары өз укугунан аша чап, анын ишине кийлигишкенин айткан. Муну эл өкүлдөрү мыйзам бузуу катары баалап, жооп берүүсүн талап кылган. Парламентке чакырылган мам курулуштунун башчысы Нурдан Орунтаев түшүнбөстүк болуп кеткенин, орун басарына эмнеге депутаттарды анын мекемесинен эч ким коштоп жүрбөгөнүн эле айтканын белгиледи. Бул жоопко спикер ынанбаган өңдүү. Нурдан мырза, негизинен айтылган сөз атылган ок дейт. Андай сөз болгондон кийин аны тиягынан биягынан жымсалдаштын кереги жок. Болгондой айтыш керек. Бул абдан кечирилгис чоң ката сиз тараптан. Мына бүгүн дагы чакырылган жыйынга келбей, орун басарыңызды жөнөтүп, атайын чакыруу менен өзгөчөлөнүп келип отурасыз. Сиз эмне өзгөчөсүзбү? Биринчиден. Экинчиден, сиз көп эркелебеңиз. Ар бир бийликтин учурунда, ар бир бийликтин тушунда эрке балдар болгон сизге окшогон. Көргөнбүз ошо эрке балдардын тагдыры аягы эмне менен бүткөнүн. Биринчи ошо эрке балдар жазаланат.
учуру келгенде. Сиз биздин бүгүнкү бийликтин көлөкөсүнө көө түшүрбөңүз. Мындай жүрүш-турушуңуз менен. Кыргызда жакшы сөз бар. Эркелесең эркеле дейт, бирок чолчоңдоо дейт. Чолчоңдоо жүрүңүз. Депутаттарга акыл үйрөтпөй. Качан баш, качан коюшту депутаттар өздөрү билет, өзүнүн округунда. Кулагыңызга күмүш сырга. Министрлер кабинети курулуш компанияларын үйлөр менен бирге балабакча жана мектеп курууга милдеттендирген норма иштеп чыгууда. Бул тууралуу парламенттин жыйынында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Жыйында эл өкүлү Дастан Бекешев мектеп тартыштыгын чечүү зарылдыгы боюнча суроо узаткан. Бизде стандарт боюнча бир класста 30-35 бала бир класста окуш керек. Бишкекте ахвал өтө оор. Башка региондорду мен айтпай элем, бирок Бишкекте өтө оор. Бир класста уже 40-тан ашык 50-гө уже жетти балдар. Биз ушундай калтыра берсек, бара-бара 60-ка жетет, анан 70-ке жетет. Жаңы мектептер мына бир жолу өкмөт жардам берди, 15 мектеп курулду. Андан бери бир да мектеп курулбай эле. Мүмкүн 1-2 мэрия өзү куруп атат. Бирок бул өтө жетишпей жатат. Себеби үйлөр көп кабаттуу өтө көп курулуп атат. Уруксатты берип атабыз, а каерде балдар окуйт, даже эч ким ойлонбой эле да. Ошон үчүн бул маселе, бул номер 1 туура түшүнүп атабыз. Кээ бир жерлерде мектепте көрүп атабыз, ал жерде загруженность аз болуп атат, кээ бир жерлерде перегрузка болуп атат. Аны да байкап атабыз. Ошон үчүн биз азыр мен сизге жогоруда айтып кеткен ар бир шаарларда же район центрлеринде эгерде көп кабаттуу үйлөр курулуп аткан болсо, канча адам көбөйгөнүн байкап, ошого биз милдеттүү түрдө ушундай норма киргизебиз. Андай кылбасак болбой калды. Электр станциялары ачык акционердик коому Камбарата 2 ГЭСин 2024-жылга коюлган пландын негизинде жылдык оңдоо иштерин графиктин алкагында аткарууда. Бул тууралуу энергетика министрлиги билдирет. Алдыдагы 2024-2025 жылдардан күз-кыш мезгилинен ийгиликтүү өтүүгө даярдыктардын алкагында Камбарата 2 ГЭСин оңдоп түзөөдөн өткөрүп, айрым жабдууларды алмаштыруу менен жаңылоо иштери жүргүзүлүүдө. Жана учурда ГЭС кыш мезгилине 60% даяр. Камбарата 2 ГЭСи кыш мезгилине ноябрь айында толугу менен 100% даяр болору айтылды. Заманбап жабдык, алдыңкы технология жана сапаттуу билим. Бүгүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде Россия медиа борборунун ачылыш аземи болуп өттү. Иш-чарага жогорку окуу жайдын жетекчилиги, Орусиядагы окуу жайлардын өкүлдөрү, журналистика институтунун эмгек жамааты жана студенттери катышты. Россия медиа борбору эми университеттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча иш алып барып, аны менен бирге билим алып жаткан студенттер үчүн дагы жаңы багыттарды өздөштүрүүгө жол ачат. Белгилей кетсек, медиа борбор Орусия тараптан каржыланып ишке кирди. Бул медиа центрдин келечеги мен ойлойм абдан чоң. Биз ушул студенттерди жана мугалимдерди мына ушу журналистика багытында даярдоого мен ойлойм чоң жардам берет. Ошонун ичинде эле ушул Кыргызстан менен Россиянын биздин тарыхый байланыштарыбызды, культурный байланыштарыбызды сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө ушул медиа центр аркылуу биздин студент, журналист боло турган студенттер өзүнүн практикаларын өтүп, ошол эле мезгилде ушул коомдо болуп аткан иш-чараларды чагылдыруудагы бир чоң опыт ала турган центр болот деп ойлойм. Бүгүн Бишкекте чоңдорду окутуу долбоорунун алкагында илимий конференция болуп өттү. Иш-чара Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде уюштурулуп, ага өлкөдөгү билим берүү тармагындагы бир нече кызматкерлер катышты. Ошондой эле илимий конференция чет өлкөлүк эксперттердин мастер-классы менен коштолуп, талкуу жүрдү. Азыр бүт дүйнөдө ушу улуу муунду кайра окутуу маселеси туруп атат. Аларды жаңы адистиктерге көндүрүү. Ошон үчүн бул мындай койгон проблемалар өтө актуалдуу болуп атат. Анан дагы айтып атпайбызбы, азыр адистер пенсионер адистер бар деп. Ошолорду азыркы заманбап кандай окутуш керек, эмне кылыш керек. Мисалы бүт дүйнөдө Германияда мисалы элдик университеттер бар. Алар алтын колдорду үйрөтөт.
Бүгін 9 октябрда Кыргыз Республикасынын почтасынын түзүлгөндүгүнүн 145 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Ага министрлер кабинетинин мүчөлөрү, өнөктөштөрү жана почта кызматынын ардагерлери, ошондой эле Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун өкүлдөрү баш болгон 200дөн ашык адам катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө компания өзүнүн тарыхы, жетишкендиктери жана ийгиликтери менен тааныштырып, конокторго белектерди тартуулап, концерттик программа менен коштолду. Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун башкы директору Марат Черикчиев ишканада эмгектенип жаткан бардык кызматкерлерге ыраазычылык билдирип, Кыргыз почтасы ишканасын ийгиликтүү жана талапка ээ кылган алардын эмгеги жана ак ниети экенин баса белгиледи. 1974 жылы почтампка орношком. Оператор 3 класс болуп, ал кезде 3 класс деген бар болчу. 23 жылга чейин иштедим. Жакшы күндөр өттү. Жакшы иштедик. Оператор 3 класстан болуп иштеп, зам директор Бишкек почтампына болуп иштеп 20 жылда иштедим. Иштери жакшы болду. Жумушчулар барлыгы ыраазы. Почтага келген кишилер почтадан кайра кетпейт. Кыргыз почтасы азыр өнүгүп келе жатат. Бизди чакырып, ушу сыйлап атканына мен ыраазымын ушунчалык. Муниципалдык инспекция калаанын көчөлөрүндө мыйзамсыз соода кылгандарга каршы рейд жүргүзөт. Мындай маалыматты Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы таратат. Мурда мындай иш-чараны райондук администрациялар өткөрүп келген. Белгиленбеген жерлерде соода жүргүзгөндөргө 3000 сомдон 13000 сомго чейин айып салынат. Муниципалдык инспекция учурдагы мыйзамдарга ылайык чара көрөт деп айтылат маалыматта. Мэрия жарандардан мыйзамды, тартипти жана тазалыкты сактоону суранат. Өлкөдө даңкы далайга кеткен бычак уставар Бахрам Ашуров атасынан үйрөнгөн бычак жасоо өнөрүн улантып келатат. Ал устаканасында бычактын 10га жакын түрүн жасайт. Негизги кардарлары чет өлкөлүк туристтер. Ар бир жасаган бычагында Ош деген эн белги бар. Бахрам уста жасаган бычактарын түрүнө карап басым коет. Бир айда 15ге жакын бычак жасайт. Бычак жасоо сырлары кесиптешим Нуриза Хамрахулованын материалында. Birinchi o'zi mana bunaqa metal tollaymiz. Rossiyskiy metallarni. Bu mana uni Xitoydagi ham borda, Pachimnikda. Ular bo'lmaydi. 30 yil, 40 yilgi pichoqlarda mana shular. Qayrab-qayrab ishlataverasiz. Buni endi qiyinchiligi juda ko'p. Birinchi metal tollashingiz kerak, lakondan qilinadi, bu yog'i muyuzlardan qilinadi deb pichoqni o'rgangancha. Bu pichog'imiz bir 50 dan oshiq turi bor. Qo'lni qo'lda qilib chiqamiz, bir 25 xil narsa ketadi bitta pichoq. Bu otamыздың hunarida только bizda. Бул өнөр атабыздан калган. Башта ишти баштап кетүү абдан кыйын болду. Азыр балдарыбыз кызыгып үйрөнүп жатышат. Мен жаш кезимде атама кошулуп бычак жасоонун сырын үйрөндүм. Азыр 47 жаштамын. Бычак жасоону эми кыйынчылыгы абдан эле көп. Металдарды даярдоо керек. Андан сырткары дизайнына карата бычактын сабын да даярдап алуу өзүнчө бир түйшүк. Бычакты сапаттуу кылып, башкаларга окшобогон, өзгөчө кылып жасагандыктан чет жактардан бери келип бычак алып кетишет. Бычакты Кыргызстан боюнча бир эле биз жасайбыз. Толлашыңыз керек. Франциядан Азыр бычактарга көбүнчө чет өлкөдөн, Россия, Франция, Польшадан буйрутмалар түшөт. Мында мен жасаган бычактар көп болчу. Кече эле заказ даярдап жөнөткөнмүн. Азырдагы буйрутмалар көп. Биз баарын металдарды эритүүнү кол менен жасагандыктан бышык болуп, убакытты да көп талап кылат. Анан көпчүлүгү кызыгып, ушул биз иштеген темир базарга көргөнү келишет. Кайсы этапка келди ушул бычакты жасоо? Мисалы, буну түшүнбөгөндөр бар да, бунун ар бири мындай колдо жасалган ручной работа болгон үчүн баасы да өзүнө жараша болуш керек, Endi bahosini ham endi biz oshirib yubordik. Biz 10 yil avval aşı sotardik, hozir ham shu bahoda sotyapmiz o'zi. Биз жасаган мына ушул бычакты 30-40 жылдап иштете берсе болот. Курчтап гана колдоно беришет.
бычак алган ушул жерге келем. Бычак алган ушул жерге келем. Мында бычактын түрүн жасайт. Кардарлар алыс каймактардан бери келип, мына ушул жерден буйрутма өрүшөт дешет. Мындагы бычактар ары сапаттуу болсо, ары илгерки сыяктуу. Башка жактардан мындай бычактарды таба албайбыз. Birinchi o'zi mana bunaqa metal tollaymiz. Алгач биз мына ушундай Россиядан келген металлдарды ээритип алабыз. Мындай металл Кытайдан да келет. Анын баасы арзан болгону менен бычакка жарабайт. Ошондуктан сапаттуу материалдан сапаттуу гана бычак чыгат. Бычакты ар бир кардарга жакшы кылып жасап берген аракет кылабыз. Себеби ал кайра келип бизге буйрутма берүүсүн каалайбыз. Бу башка жерден келгенler оштик экен деп алсын деп да. Азыр мына ушул менин колумда турган бычак уже бүтөйүн деп калган, Жок, бу энди башталган. Башталганы демек, башталганы. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз көрүп аткан бычак бул эми башталган бычак экен. Азыр сиздер менен чогуу ушул бычактын кандай эмне деп коебуз? Кийинки этабы, Кийинки этабы буну энди только тачит кылабыз да. Тачит кылынады, койгон жойлорун үйдө секин отуруп кылынат. Ашнандака. Демек, бул жакта дагы чакан бизнесиңиз бар, үйдө дагы бош кезде кыласыз. Энди буну бу жерде озуда кыладыган болсок, 4 күндө ham бүтөп чагды кыла албайбыз да. Үйдө кечкинде кичкене кылып, ашна кылып кыламыз. Ар бир колдо. Ар бир колдо, ар бир нарсасы колдо болот. Бул ручной работа деп ашып кылынат. Biz boshqa davlatlardan ham ko'p taklif qilishadi. Shu yerlarda jasa. Башта бизди чет өлкөгө чакырып, ал жакта иштеп каражат табууну сунуштагандар болду. Бирок менин ата-бабам ушул жерде жашап өткөндүктөн алардын сунушун четке кактым. Менин максатым өзүм үйрөнгөн өнөрдү балдарыма өткөрүп берсем деген ниетим бар. Boshqa bu bahada ham qilmaydi. Bunaqa ручной работа уже ko'p davlatlarda qolmagan-da. Civilizatsiya davlatlarda bunaqa qilib o'tirib pul topmaydi hech kim. жылы шериктештикке кирген өлкөлөр улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгын бирге белгилейт. Бул тууралуу Россиянын президенти Владимир Путин билдиргенин РИА Новости жазат. 2025 жылы улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгын биргеликте белгилейбиз. Шериктештик өлкөлөрүндө бул улутчулдукка каршы күрөштө тынчтыктын жана биримдиктин жылы болот, деди Путин КМШ саммитинин тар чөйрөдөгү жыйынында. Бүгүн 2026 жылдагы дүйнө чемпионатын тандоо раундунун алкагында өтө турган Катар-Кыргызстан беттешин утурлай уюштуруу жыйыны өттү. Кыргыз футбол биримдиги маалымдагандай, анда оюнчулардын формаларынын түстөрү аныкталды. Кыргызстандын улуттук курамасы эртең ак түстөгү формада оюн таласына чыгат. Ал эми Катардын оюнчулары Кочкул кызыл түстөгү формада ойнойт. 10 октябрда Кыргызстан Катар беттеши Доханын Аль-Тумама стадионунда Бишкек убактысы боюнча саат 22-де башталат. Оюнчуларыбызга ийгилик каалап, биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Сиздер 7-каналда кабар маалымат программасын көрдүңүздөр. Студияда мен Асель Ахмат жана кесиптешим режиссердик пультта Талас Аманбеков болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.